Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында 2021 жылдан бери масштабтуу инфраструктуралык долбоор Каса-1000 ишке ашырылууда. Каса-1000 Борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы энергетикалык көпүрө болуп калат. Ал аркылуу жай мезгилинде Кыргызстан менен Тажикстандын электр энергиясы Ооганстан менен Пакистандын керектөөчүлөрүнө жеткирилет. Бул энергетика тармагындагы алгачкы өлкөлөр аралык коммерциялык долбоор. Каса-1000 бул Кыргыз Республикасынын энергетикалык инфраструктурасынын иштеп жаткан объектилерин модернизациялоо жана жаңыларын короо. Курулуш иштери Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында жүрүп жатат. Долбоорду Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коому ишке ашырууда. Ал эми курулуш иштерин түркиялык Миташ компаниясы жүргүзүп жатат. Кыргыз Республикасынын аймагына узундугу 456 чакырым болгон 500 киловольттук аба чубалгысы тартылат. Курулуш иштери менен катар Каса-1000 жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору жүзөгө ашырылууда. Аны Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Агахан фонду менен биргеликте ишке ашырууда. Долбоор 77 калктуу конушту камтыйт. Аларга бөлүнгөн гранттар конуштардын электр энергиясы менен камсыздоосун жана инфраструктурасын жакшыртууга, жергиликтүү бюджетке туруктуу киреше алып келүүчү ишканаларды колдоого жана социалдык инфраструктураны жакшыртууга багытталган долбоорлорго жумшалат. Мындан тышкары, келечекте жергиликтүү калкка экспортталган ар бир киловатт-сааттан чегерүү каралууда. Курулуш аяктагандан кийин Кыргыз Республикасы жыл сайын электр энергиясын экспорттоодон $100 миллион жакын киреше алат жана бүтүндөй аймактын энергетикалык коопсуздук системасында олуттуу орунду ээлейт. Каса-1000 Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө жаңы дем.